Аламдардын ээси жана жаратуучусу Аллах субхану ва таалага мактоолор айтабыз. Жана анын анык пайгамбары, акыйкат мугалими Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу, бүгүн ушу экранга үңүлгөнү убакыт тапкан туугандар, эсиңиздерде болсо бир канча убакыттан бери биз сиздер менен биздин энелерибиз, аялдарыбыз, кыздарыбыз тууралуу сөз баштаган элек. Бүгүн дагы бир кыздын ушу өсүү тартибиндеги, өсүү жолундагы дагы бир баскычка келип токтодук. Жана ал жерде дагы биз күткөн жүйөлүү маселелер бар экен, ал жөнүндө сөз кылып өтөлү. Тагыраак айтканда, бүгүн биздин кыздарыбыздын мектептеги болгондо да жогорку класстарга көчкөндөгү абалы жөнүндө сөз козгоп өтөлү. Айтмакчы, биздин сөз козгогонубуз бул жөн эле мындай бир кимдир бирөөнү бир нерсеге үйрөтүү эмес, кандайдыр бир маселени чечип коюу эмес, болгону маселени ачып коюу жана сиздерди ушул маселеге чакыруу. Ушул маселенин тегерегинде биз кана ой жүгүртүп, акыл калчап көрөлүчү акыбал кандай экен деп. Мунун чечимдерин кантип чечебиз бул маселени? Муну албетте биз алхамдулилла мусулман дегенден кийин, мусулман элибиз, мусулман үммөтүбүз, мугалимибиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй, жана анын өкүмдөрүнүн, Аллах субхану ва тааланын өкүмдөрүнүн ордун таба билүүбүз керек. Ошентип биздин кызыбыз мектепте, орто мектепте жогорку класстарга отурду. Жогорку класстар деп адатта менин түшүнүшүмчө 7-8, 9, 10, 11 класстар. 7 класс дегеним 7 класста эле менин байкоомча кыздардын ушу балагатка жеткени байкала баштайт окшойт. Баскан турганы, тамактанганы, сүйлөгөнү, жылмайганы, күлгөнү, анын үстүнө азыр ар бир кызыбыздын колунда мобил телефондор бар. Ал телефондор менен курбулар менен сүйлөшкөндөгүсү деги эле сабакка болгон мамилеси, үй тапшырмасын кантип жасап атат, ушулардын баарынан 7 класстан баштап эле кыздарыбыздын баскан турганында кандайдыр бир физиологиялык, психологиялык өзгөрүүлөрдү байкоого туура келет. Бирок биз буга кандай реакция кылабыз? Бул биздин өзүбүздө кандайдыр бир өзгөртүү пайда кылабы? Кеп ушунда. Биз балким байкасак деле, көпчүлүгүбүз байкабайбыз го балким. Байкасак деле буга кандайдыр бир реакция кыла албай калдык да. Эмне кылышты билбейбиз. Эмне кызым чоңоюп атыптыр дегенден башка эчтеке кыла албайбыз. Негизи эмне кылуу керек эле десе, ой кокуй, эмне кылуу керек деп ойлонуу керек. Албетте буга чейин кандай кылган болсок, ошондой эле кыздын мектептеги ордун карашыбыз керек. Дагы эле курбуларын карайбыз. Кимдер менен курбу кармады? Классташтар менен болгон мамилеси кандай, мугалимдер менен болгон мамилеси кандай, өзгөчө үйдөн чыгып аткан кыздын, мектепке деп үйдөн чыгып аткан кыздын кийим кечеги, баскан турганы, анын маанайы сөзсүз биздин көңүл чордонубузда болушу керек. Кийим кечеги демекчи, бүгүн кечиресиздер, кыздарыбызды биз кийиндиргенди билбейбиз албетте. Кыздарыбыз базардан эмнени көрсө, энеси алып берип коет. Элдин кызы ушуну кийип аткан турбайбы деп. Анан экинчи критерий, кийим тандаганда мектепти айтабыз. Мектепте эжекелер ушуну айтып атат. Ушундай кылсын деп атат. Кое тур. Мектепте эгерде мугалимдердин өздөрүндө кийим тууралуу түшүнүгү начар болсочу. Мен жалпы республика деген жокмун. Деги эле кайсыдыр бир мектепте айталы, мугалимдеринин өздөрүндө кийим маданияты начар болсочу. Алардын айткандай кийиниш керекпи? Кээ бир мектептерде такыр эле айтайлы, кийим маданиятына көңүл бурулбасачы. Анда кандай кылабыз? Анда эмне телевизордон көргөн кийимди кийинтиребизби? Же эң куру дегенде кызыбыз өзү каалаган кийимди алып берип тынабыз. Кыздын каалаганы менен ага жарашканы эки башка маселе. Кыздын каалаганы менен жарашыгы эки башка маселе. Кээде биздин кыздарыбыздын табити ошончалык төмөндөп кеткен окшойт. Мен ушуну кийгим келди деп кийген кийими жарашпайт өзүнө. Жарашпайт. Такыр куник кылып көрсөтөт. Кээ бир толугураак келген кыздарыбыз же болбосо кандайдыр физиологиялык өзгөчөлүгү бар кыздарыбыз тетирисинче өзүнүн кемчилигин жашырган кийимдин ордуна аны ачык айкын көрсөткөн кийимдерди кийип алышат. Ата-эненин табити танк астында калганбы деп калам кээде. Андан ары бара турган болсок, кыздын өзүнө жаккан, өзүнө жарашканы дагы жерге кирсин. Ошондой кийинүү керекпи? Мына ушул кийим үчүн ким жоопкерчилик алат? Атабы, энеби, мектеппи, эжекеби, кошунабы, классташпы, курбубу? Ким? Же тетиги Парижде мода көрсөткөн Клаудио Шифер жоопкерчилигин алабы Кудай алдында? Менимче, ата алса керек. Энеге кызды кийинтир деп айтпаган үчүн. Жана өзүнүн тапкан акчасын
кызына жакшы кийим кийдирбегендиги үчүн. Жакшы кийим деген эмне десе, бул кымбат баалуу кийим эмес. Бул телевизордо көргөн кийим эмес. Жакшы кийим, кыз балага керектүү болгон кийим, анын абийирин сактаган, анын уят жерлерин жашырган кийим. Анын абийирин сактаган жана уят жерлерин жашырган кийим. Эгер муну бүгүн айтсак, биз айтат, эми сен кыздарды чүмкөп салгың келеби дейт. Кечиресиңер, мен каалабайм муну. Менин мыйзамым эмес бул. Бул биздин жараткан жаратуучунун буйругу. Эгер биз алхамдулилlah мусулманбыз десек, ата бабаларыбыздан бери ислам динин кармап келаткан болсок, Куранды биздин китебибиз десек, китебибиз ушул биздин. Аллах түшүргөн китеп, мен ошого ыйман келтирдим деп өп маңдайыбызга койгон китеп болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биздин көсөмүбүз жана бизге жиберилген жол башчы десек, анда кечиресиңер, урошубуз керек болот. Эч бир өкүмүнөн өзгөртпөй. Эми бүгүн заман ушундай болуп калды да, биз деген светтик мамлекетпиз да, биз кыздарыбыздын билектерин, буттарын көргүбүз келет да. Жок. Жараткан жаратуучу өлгөн эмес, ал тирүү. Анын алдына кайтабыз. Анын өкүмдөрү эскирип калган өкүм эмес. Ал супер замандап өкүмдөр. Кыяматка чейинки күчүндө турган өкүмдөр. Айтып атат. Кыздарыңар балагатка жетти, орогула. Эми кандай оройбуз? Бул башка маселе. Эмнеге оройбуз деген маселе жообу табылды. Жараткан жаратуучу буйруган үчүн. Ал арабтардан калган кийим, Пакистандан келген кийим, арабтарда ысык деп туруп анан ороп коюу деген сөз өзү алагизм. Бирине бири карама каршы келген түшүнүк. Ушундай болор болбос карама каршылыктар менен биздин пикирибизди чаңдаткандар бар. Арабтардын кийими болсо, арабтар кийип жүргөн мусулман кийими. Пакистандыктардын кийими болсо, пакистандык мусулмандар кийген мусулман кийими. Биз кызыбыздын абийирин жапкыбыз келсек, мына ушундай жабабыз. Эми биз андай жабылбасак деле абийирибиз төгүлгөн жокко дейт кээ бирлер. Кечирип коесуңар. Абийирдин төгүлгөнү төгүлбөгөндүгүн бир Кудай билет. Биз эч бир адам сойку дагы өзүнүн абийирин төгүлдү деп ойлобойт. Сойку дагы күндө эркек алмаштырган сойку дагы өзүнүн абийирин төгүлдү деп ойлобойт. Кимдин абийири төгүлгөнүн кыяматта Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда билинет. Ошондуктан аны азыртан караш керек ал абийирди. Кыздын абийирин кийими менен карашыбыз керек. Мектеп. Эгер форма тиктирсе, кыздын абийирин жаба турган форманы талап кылыш керек мектептен. Биз кызыбызды бала бакчадан баштап жылаңаштап келип, мектепте эми кечирип коесуздар, мектепке жеткенде такыр эле жылаңаштап коюшубуз туура эмес. Бул биздин кызыбыз. Мектепке болгону 10 жылга бердик, эмнеге билим берсин деп. Болгону күнүнө жарым күндөн гана бердик, билим алып берсин ошо кызыбызга деп. Ал кызыбызды толук жылаңаштап бузуп берсин деп берген эмеспиз аны. Ошондуктан ата-энелер мектепти тескериш керек. Кызыбыздын абийирин жап. Мен муну турмушка берем. Мен муну очор-бачар үй бүлө болуусун каалаймын деп. Бул кийим маселеси. Эми мамиле маселесинде кандай? Билесиздер, бардыгыбыздын да башыбыздан өткөн бул нерсе, бул светтик коомдогу адат. Эркек менен кыздын ортосунда мамиле тартиптелген эмес. Азыр бул такыр эле ушундай бир чаржайтка калтырылып коюлуптур, кээде жаштардын ортосунда сөздөрдү угуп, эгиң түшүп калат. Эркек менен кыз бала достошо турган заман болуп калыптыр. Бул ким десең, мен дос балам дейт, кыз айтат. Мен түшүнбөдүм, качандан баштап эркек менен кыз дос боло баштаган. Бул мамилени караш керек. Андан ары мугалимдери менен болгон мамиле. Чындап эле биздин кызыбыз мектепке билим алганы баратабы же мода көрсөткөнү баратабы? Мектептеги классташтар ортосунда мамилени караш керек. Бул мамиледе кандай? Биздин кызыбызды тоноп аткан жокпу? Биздин кызыбыз бирөөнүн кызын тоноп аткан жокпу? Биздин кызыбыз мектепти кандай бүтүрөт? Турмуш босогосун кандай аттайт? Муну сөзсүз ойлонушубуз керек. Демек, урматтуу туугандар, бул проблемалар үстүндөгү көбүгү гана. Биз ошолорду болгону ачкан аракет кылдык. Анда кезек сизде.